Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар, жалпы биздин теле көрүүчүлөрүбүз, ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз, сызык салам демекчибиз. Адаттагыдай эле бүгүн дагы сааттын жебеси 7-ден 22 мүнөт өтүп калган экен. Бул убакта албетте түз эфирде СТВ телеканалында сиздердин маанайыңыздарды көтөрө турган жагымдуу теле долбоор Бульвар 122 долбоору старт алып башталып жаткан чагы. Жалпыңыздарга дагы бир ирет ысык салам айталы дагы. Сиздерди экрандарга жакыныраак отурушуңуздар суранабыз. Себеби алдыда өтө кызыктуу маек болот. Себеби бизде өтө таланттуу, өтө кызыктуу инсан конокто бүгүnkү күндө. Ал инсаныбыз менен бир аздан кийин таанышабыз. Азыр болсо бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен баштап алсак эфирибизде. Айчүрөк Иманалиева эжекебизден абдан кызыктуу, абдан сонун жагымдуу чыгарма жалпы теле көрүүчүлөрүбүздүн урматына жаңырды. Урматтуу теле көрүүчүлөрүбүз, ал эми биз болсо сапарыбызды алга карай улай берели. Мен сиздерди бүгүнкү коногубуз менен тааныштырардын алдында бир сыйра биздин WhatsApp номерибизди кайталап айта кетейин. 0550 32 32 87 сандарын терип WhatsApp номерибиз ушул. Дал ушул номерге бүгүнкү коногубузга болгон суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр, мен жооп алып бергенге аракет кылам. Ал эми коногубуз
менен тааныштырсак, күлкү ден соолуктун мүлкү демекчи. Бүгүнкү күндүн, бүгүнкү кечебизде, бүгүнкү студиябызда конокто отурган инсан күлкү тармагынын адиси, профессионалы, ар дайым кыргыз элине күлкү тартуулап, жана андан тышкары көптөгөн грамоталардын ээси болуп келет, ырчы болуп келет байкебиз. Кыскасы интрига кыла бербей тааныштырайын. Борончу Кудайбергенов байкебиз бүгүнкү күндө биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайыңыз жакшы. Кудайга шүгүр. Эми сиздей адамдар ар дайым эле күлүп, жайнап ушундай болуп жүрсө керек, Андай. Көпчүлүк ошентип ойлойт. Көпчүлүк ошентип ойлойт. Мен деле ошентип ойлойм. Көнүп калганда. Бирөөлөр менен бир баягы жолуга элек же бейтааныш адамдар менен жолугуп отуруп калсаң эле, отурганыңдан баштап эле сени күтө берет. Качан? Азыр күлдүрөт деп эле. Анан жөн эле мындай күлдүрбөй эле серьезно сүйлөшүп койсоң, бир астан настроение күтөт да элчи. Себеби билет да сиздин кандай адам экениңизди. Бирдеке деп айтсак күлөм деп чана. Ана баягы эме сыяктуу да, тойго биздин кыргыздар тойго бара элек жатып эле өзүн настрой кылып алат да мындай. Азыр тойго барганда бирөөлөр мага көңүл бурбай койсо таарынам деп настрой кылып. Ошондой настрой менен барат. Барат дагы эле жакшынакай отурат, анан той ээси келип же бирөөлөр ой албайсыңар, ойган дебей эле койсо болду, ошону күтөт. Анткени мыяка запись кылып алган да. Анан күтүп программирование кылып. Тойдун эми көпчүлүк алаксы келбей калат, жеме албай калсын, анан эле мүнтүп эле баштайт. Эмнеге таарынып калганда эле тойдун ээси түшүнбөйт, өзүнүн үйдө настрой болуп калат. Ансанда адам ошо бизди көргөндө дайыма күлдүрөт деп көрчүгөндөн кийин эме күлдүрөт деп ойлойт да. Бирок күлдүргөн адамдарды мен жанында жүрүп, мисалы, көп байкайм да. Тескерисинче мындай көп күлбөйт. Көп мындай ойлонуп жүрүп, мен да ошондоймун. Ойлонуп жүрүп, ойлонуп кеткенде, катуу ойлонгондо жанымда адам не деп сүйлөп атса, даже ошол такыр угулбай эле ойдун ичине кирип кетип калмай да адам. Болот. Анан тоготпой койгон сыяктуу кабыл алат кээ туура эмес түшүнүп алышат. Анан дайыма анткени бир нерсе аркасына чыгармачылыкта ойлонуп жүрсөм, же бирдеке кылсам ушуну кандай кылып элге айтсам, кантип чагылдырсам деп атып эле ошонун ичинде жүрө бересиң да. Анан бир күн доктурга бирөө келип турду, настроениясы жок экен. Ушундай дайыма эле киши менен көп сүйлөшпөйм дептир, анан настроением жок, түнт болуп ушинтип жүрө берем десе, мынтип айттыр, биздин эмеге шаарга Баланча деген куудул келиптир. Барып концертин көрүп келбейсиңби десе, анда беркин кот дейт. Ошол куудул менмин деп коет дейт. Көрсө элге күлкү тартуулап, багыш өзү болсо. Анан өзү болсо ойлонуп жүрө берет экен, кантип күлкү тартырам. Ансанда көргөндө эми бул жакшы. Себеби дегенде өзүбүз ошол позитивный болуп турсун деп аракет кылабыз да. Бирөөнү отуруп мындай кылсаң, аябай настроениясы жок болуп катса эле барып эле бирдекени айтып эле, эмне болду деп эле бирдекени айтып тамашалап эле күлдүрүп, бир жылмайып алып. Ошол жакшы да бул өзү. Жакшы инсанын Борончу байке. Бирок бүгүн буйруса биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы маанай тартуулаганга аракет кылабыз. Сиз менен күлкү тартуулаганга аракет кылалы. Бизге СМСтер келе баштады. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен Акылайдын атынан деп сизге келип атат. Салам Борончу байке. Жашыңыз канчада деп сураптыр. Мен качанкы борончумун деген болду. Мен ойлонуп көрсөм, менин эмеме да мындай бактыма сыймыктанып айтып койсом болот. Мен Ырысбай Абдыкадыров аксакалдын 50 жашында катышып, ошол кишинин 50 жашында катышып советке барып. Ошол жердеги биринчи концерти эмеде болгон, тиги акимчиликтин ичинде. Андан кийин ошонун центринде бир 2 этаж бир эме курулган, кафе курулган. Ошонун 2-чи этажында юбилей өткөн да. Мен ошондо сен кичүүсүң, сен алып бар деп мени ошентип койгондо мен ошону алып барган. Ошол чоң тойду сиз алып барган экенсиз. Ошол кезде мен концертти алып барчу болгом. Канча жашта элеңиз? Ошондо элестетип көргүлө кимдер барган, мисалы. Теги Байдылда сарна коюп, Түгөлбай Казаков. Мен өзүм тиги билгендер артисттерден тиги 60 Кадыров, Чубак Сатаев, Абдылда байке. Эмне деген инсандар, аябай белгилүү тиги Асанкалы Керимбаев, ушу кишилер да бар. Анан кийин ошол жерде сүрөткө түшкөн экенбиз. Сүрөткө түшкөндө арасынан карап көрсөм, менден башкасынын баары элге эмгексинген белгилүү адамдар экен. Анын арасында жалгыз эле мен баягы жаңы баягы эме болуп, жаңы баштап келе жаттыңыз беле? Аралашкан кезим болот экен дагы. Канча жашта элеңиз? Ошондо
Мен 20 канчада болуп калам? 22-де болуп калат окшойт. 22 жашыңызда баштадыңыз беле? Жо, мен андан эртерээк эле баягы Чубак Сатаев менен армиядан келгенде эле баштагам. Алар негизи өзү ошо 20 армиядан келер менен эле баштаган экен ушуну. Өзүм чыгармачылыкта бар, мектепте, тиякта, училище тиякта бардап жүргөндөрүмдө. Анан ошол сүрөткө азыр мен минтип коем да, карап турупчу. Залкарлар түшкөнбүз депчи. Кийин элге таанымал болуп калганда ошентип коет. Биз залкарлар түшкөнбүз деп. Бирок менин бактыма ошол буйруган экен, Ырысбай аксакалдын ошол тоюн 50 жылдыгын ошондо мен 50 жылдыгын алып барып аткан болсом, мен канчага чыккан болом деген. Ошол убакта алып барып атканда. Ошондо мен да 50ге чыктым да, ошондо 25 жыл мурда экен да. 25 жыл мурда. Ырысбай аксакалдын ошол тоюна чыккан экен. Негизи анан дагы суроолор келип атат. Жаңы жылыңыз менен куттуктоолор аябай көп түшүп атат. Борончу акега жаңы жылыңыз менен деп. Саламатсыздарбы? Келе жаткан 2018 жыл жаңы айт жылыңар менен куттуктайм. Миранын атынан Борончу аке. Көптөн бери көрүнбөй калдыңыз. Жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп жатасызбы? Жана ишиңизге ийгилик каалайм деп жиберген экен. Рахмат. Эми көптөн бери эмне көрүнбөй калгансың деп көчөдөн деле ошентсе тамашалай берем. Мен кичинекей болсоң көрүнбөйт экенсиң депчи. Бирок өзү негизи мына жаңы жылда буюрса, жаңы жылдан баштап келе жаткан жаңы жылдан баштап аябай көп көрүнөйүн деп чечтим. Анткенде азыр мына эртең КТРдин мыскыл тамашасына катышат экенмин. Андан кийин берки каналдарга Пирамида, 5-канал ушулардын дагы кыскасы болгон Кыргызстандын каналына барасыз. Каналдардан анан өзүм болсо НТС каналынан 1-январда бисмилла деп түнкү саат ушул 10-до Борончу шоу кечинде деген жаңы теледолбоор ачтым. Биринчисинде буюрса ал жерге таланттуулардан баштайын эми, бирок меники аралашма болот. Ошо бирок таланттуулардан эле баштайын деп дегенде ага Гүлнара Кахарова, Мерген Турган, Мирбек Атабеков, Кубик Тосун, Алиша деген ырчы кызыбыз бар. Ушулар биринчи конок болуп келишти. Бирок мен кийинки конокторум болсо, экиден конок болот. Бирөөсү талант болсо, бирөөсү башка. Коомдук ишмерлер, депутаттар, министрлер, ар кайсы тармактар, ар кайсы мындай ошо чыгармачылык жактан Борончу аке белгилүү адамдар келишет да. Мен эмесин айтып коеюн деп атам да. Чыгармалар жөнүндө суроочат. Чыгармачылыгым ошол мен телевизорго чыга баштайм дегенди айтып атпайм, көрүнбөй кеттим дегенге жооп болуп атат берди. Эми көрүнөм дедиңиз. Эми бисмилла деп туруп эртең 31-ден баштап туруп эле жаңы жыл чыкпайм тажаттам дебейсизби? НТС телевидениесинде тынбай жума сайын көрүп турасыздар. Анан 50 жылдык концертим кете эле телевизорго чыга эле. Аны дагы ошол 3 саат болуп кеттир. Бөлүп, аны да буюрса ошол НТС телевидениесинен көрөсүздөр. Андан тышкары ошол дагы 1-2 проектим бар, аны айтпай тура берейин. Телепроект. Иши кыскасы буюрса эми көрүнө баштайм дейсиз. Көрүнө баштайбыз. Жакшы. Борончу аке, мындай бир эсимде деп, ар бир жаңы жылды тоскондон кийин эле ар бир айдын 6-сында деген концертиңиздер бар эле. Азыр токтоп калдыбы же болуп атабы? Ал проект токтоп калган. Өзү бир 5 жылдык мисалы контракт болсо, ошол убактысы келгенден кийин ал токтогон. Анан ар кимиз өзүбүздүн өзүбүзчө баягы биз ошол чогуу чыксак баарысы чогуу экен деп элдер түшүнөт. Бирок ар бирибиздин өзүбүзчө группабыз бар да. Мисалы Абдулла экөөсүнчө группасы менен чыгат дегендейчи. Мен Тынар экөөбүз мурда чогуу иштечүбүз. Азыр Тынар агайы, Рахман агай менен өзүнчө группа, мен болсо атайын ошол телепроектиге аракет кылайын деп эле 1 жылдан бери катуу иштеп аракет кылып жүрөсүз. Эми ишке ашып атат. Бул долгий эме экен, процесс. Атак жаңы концерттерди башкача, эл азыр башкача концерт көргүсү келип калган. Ошон үчүн анткени телефон чыккан, интернет чыккан дегендейчи. Жаңыланып келе жатат, эми концерттерде дагы бир жаңыланып болуш керек. Мындай да бир муун келет, коом ошону кабыл алат, андан кийин алар кеткенден кийин башкасын кабыл алат. Мисалы биздин поколениянын өзүбүздүн эми көрүүчүлөрүбүз бар, өзүбүз теңдүүлөр, өзүбүздү көрөт го. Анан кийин азыркылар болсо кийинкилер тамаша жагынан алып көргөндө, мисалы жанагы тамашоо, кийинки балдардын өздөрүнүн тамашалары болуп чыгып атпайбы? Муун ошол нерселерди көрүп атат деп коелу.
Бирок өзүбүздүн Ал эми жаш муундар көрүп атат. Ал эми бирок эми азыр мындай болуп калды. улуураак. Бир учурда бир топ мен теңдүүлөрдүн учурунда бир топ ырчылар чыккан, аларды уккан. Андан кийинки топ болуп дагы ырчылар чыккан, жанагы Султан Садыралиев эме окшогондор бир топ болот, урматтар. Эми алардын поколениясы дагы эмеси убактысы келип, алар да үйлөнүп, жайланып дегендейчи. Анан эми кийинки дагы бир муун келип атат го. Ошол сыяктуу азыр бир учур келди, мындай бир жаңыча креативный деп коебуз, жаңыча подход, ошондой бир нерселерди элдер талап кылып калды дагы. Башкачараак бир концерт беришибиз керек, башкача бир жолун табышыбыз керек. Кыскасы анткени салыштырмалуулук көп болуп атпайбы? Телефондон көрөт. Элдер телевизорду көргөндөн көрө ар биринин колунда бирден телевизор бар. Ошол аркылуу информацияны көрүп коет. Аз бирдекени айтсаң, бир жарым сааттан жолуксаң, ошону сага айтат кайра. Кайра сизге айтып береби? Илгери Чубак Сатаев Бишкекке концерт койгондо 3 эле жерге баннер жазып койчу. Филармониянын алдына, СУМдун алдына, анан базардын алдына. Болгону 3 жер. Болду, шаар боюнча. Ошо менен эле чогулуп келет. Ошо менен эле эл анан радиодон бир интервью берип коет. Телевизорго чыгып интервью эмес, радиодон бир интервью коет, Чубак Сатаев концерт коет экен баланчасында. Ошондо Чубак Сатаев Бишкекке концерт койгондо кана 18 күн концерт койгон, 2ден сеанс. Ошондо 1 ай концерт койгон болот атпайбы? Анан элестетип көргүлө, азыр мен деген артисттердин баары чогулуп алып 2 күн элди толтура албай атабыз. Элдин табити башка. Информация көп болуп кетти. Мен мындай деп ойлоп атам да, Буранчу айка, азыр бир аз жаңылык болсо эле ырчылар болобу, кудулдар болобу, мен ойлондум ошол соц тармактарга чыгарып салып атасыздар окшойт. Көп информацияны ошол жактан көрүп алып атышат дагы, андан кийин анан концертке баргандын кажети деле жок болуп калат окшойт. Баягыдай кичине көрүнбөй, сый урмат, сагынуу деген жок да. Сагындырыш керек да. Азыр тиги эмедегидей болуп, тойго барып, бир жерге тойго барсаң эле, отурсаң, баягы ырчылар келип ырдап кетет. Эртеси күнү баланчанын тоюна барсаң дагы эле баягы кетет. Ошентип атып, аларды ырдай берип, элдер уже сагынмакты көрүп тажап калган болот абы. Ошондой. Анан мындай эме болуп калды. Жасалма жашоо менен да жашагандар көбөйүп калды. Азыр ушундай жерде отуруп, мына кооз экен деп эле, могу суретке түшүп, биякка суретке түшүп эле дароо киргизмей. Ооба. Тамак бир жерге өзгөчө жанагы жаңы салынган кафелерге кирген, ошолор туалеттерине кирип алып сүрөткө түшүп, майбай бир баланча шаарда жүргөнсү элечи. Туалетке кирип сүрөткө түшүп. Анан жашоо ушундай жакшы жашоодо жашап атабыз да. Үйгө барып анан кийин эмеси башын көтөргөн сотка $700, $800. Анан үйгө барып анан кукси жеп анан Туптура айтасыздар, андай дагы ушундай жашоодо өтөт. Ошон үчүн элдин баары азыр көз менен жашап калды да. Акылга салбайт, көз менен эле жашап калды. Кайер кооз, кайер сулуу. Сиздин соц тармактагы баракчаларыңыз барбы? Инстаграм мисалы. Бар эле бар. Бүт. Бар эле, бирок мен аябай кубалап митпейм да. Бир жаңылык болуп калса, бир айда бир жолу. Бир кошуп коем, так бул эми биз үчүн информация керек. Көрүп туруш керек, угуп туруш керек. Бирок өзүңүздүкүн бирок бербеш керек да, мындай кичине чегим менен берип коюш керек окшойт да, мындай сагындырып эми концерттен көрүшөбүз деп. Менин возрастымдагылар ошондой нерсени кабыл алат да. Мен анда-санда бир жаңылык кылып, анан ошо жаңылыгымды кайра алып чыгып, анан көрсөтсөм, анан ошону кабыл алат. Анан эми мен элүүгө чыгып эле арга жерге тепкичке туруп алып сүрөткө түшүп эле анан кийин көрсөң. Жаңы ресторанын жанында барабыз. Оо жок болуп кеткен го деп чыгып. Борончу айке, биздин студиябызга келгениңиз үчүн чоң рахмат. Коштошуп жаткан жокмун, негизи бизде шарттарыбыз бар да мындай. Корпоратив башталмакта раз. Бүтүрүп атат окшойт экен деп сүйүнүп кеттим мен да. Жок, Борончу айке, шашпай туруңуз, эми бизге келгенге жараша отуруп бериңиз жакшылап эле. Оюндарыбыз бар да, атайын ушу конокторго дайындаган оюндарыбыз бар. Ошол оюндардын мен сизге эми сиздин чыгармачылыгыңызды баалап, сизге ишенип, кудул жагыңызды бир аз ойлонуштуруп, анан ушундай бир оюн таптым. Балким сиз деле ушул оюнду өткөрүп жүргөнсүз, бирок кыргызча макал лакаптарды мен сизге айтып берейин азыр. Сиз болсо колдон келишинче күлкүмүштүү кылып туруп, орус стилине которгонго аракет кылсаңыз. Орус стили менен жакшы элесизби? Макал лакапты которуш аябай оор да. Бирок аракет кылып көрөсүз. Аракет кылып көрөсүз эми. Анда эң эле жөнөкөйүнөн
той жөнүндө кеп кылдык. Ошо тойлордо эт тартабыз кыргыздар. Эт этке, шорпо бетке деген макалды бир которуп көрүңүзчү. Орусчага. Эт этке, шорпо бетке. Эт этке, шорпо болсо бетке деген макалды. Эт этке да? Мясо к мясу. Бульон на лицо. Бульон на лицо. Бульон на лицо. Эң сонун. Мясо к мясу, бульон на лицо. Браво. Эң сонун. Тойдон чыккан жагына кеттик эми. Мастан жинди качып кутулуптур дейт. Мастан жинди качып кутулуптур. Мастан жинди качып кутулуптур. Мастан жинди качып кутулуптур. Мастан. Ушундай учурлар болот. Мындай. Кийинкисине өтөйүн. Пьяному даже мындай бир. Пьяному даже черт не подходит деп койсом болот. Маниси менен бир жакындап кеткен. Жакшы. Уйкуштура албайт экенбиз. Кийинкисине аракет кылып көрүңүз. Кара кыздын агынан эмес, багынан деген макал. Кара кыздын агынан эмес, багынан. Кара кыздын агынан эмес, багынан. Удачи не выбирает, что ты красивая или чёрная дейсиз. Ошентип эле айтып бериңиз да. Жакшы, эң сонун. Мындай дагы бир чынында эле мааниси күчтүү, мазмуну терең макал. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деген макал. Бул эми оңойлуу болсо керек сизге. Жок, эми маанисине кандай эмесине жараша которуп. Жок, сиз күлкүнүчтүү кылганга аракет кылыңыз. Мааниси өтө неме кыла бермеңиз. Энесин көрүп кызын ал, да? Энесин көрүп кызын ал дейт. Аракет кылыңызчы. Брончойко эзилип калсын телекөрүүчүлөрүбүз. Подойди, посмотри. Мама айтты. Подойди, посмотри. Если мама нормальная? Нет. Какова теща, такова и двор. Баракелде чыкты. Сон болду. Макалдаштырыш керек болот да. Дагы макалдар бар. Тас таранганча той тарап кетиптир дейт. Муну кандай которобуз? Тас таранганча. После свадьбы чесать не надо. После свадьбы чесать не надо деп которду. Баракелде. Браво, эң сонун. Ошо сыяктуу деп койдум да. Жакшы эле болду. Какылдаган эчкини суу кечкенде көрөбүз. Шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз. Бул вообще эле орустукуна туура келбей турган макал. Биздин кыргыздын макалы экен да. Так. Какылдаган эчкини, какылдаганды кантип которот болдук экен эми Борончойко. Какылдаган. Ко-ко-ко. Ке-ке-ке. Какылдаган. Окшоштуруп бир которуп көрүңүзчү. Какылдаган эчкини суу кечкенде көрөбүз деп. Же экинчисин, экөөнүн бирөөсүн которолу, кайсынысы? Эмне деп атсам? Шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз. Эми бизде үй чечкенде деп баягы боз үйдү чечкенде деп айтылып атат. Орус тилге которгондо чынында эле эмне деп калдык? Алардын эмнеси бар эле. Ошого жакындатып айтып коелу. Эмнелери болсо эле, алардын палатка деп койбойсузбу? Палатка чечкенде деп. Посмотрим, эме деп как жеңе так. Эмне дейбиз? Сынака дейли. Как сынака? Бул жагы кичине татаалыраак болуп калды окшойт. Борончойко, анда кийинкисине өтө берейинчи. Кийинкиси мындан да күлкүчтүү болду азыр. Кыз кезинде баары жакшы дейт. Жаман келин кайдан чыгат деген макал. Вроде посмотришь все нормально, потом... Вроде легко деп койбойсузбу? Нет, вроде посмотришь все нормально, как женишься, потом узнаешь, кто она такой. Потом, узнаешь, дейсизби? Карга баласын аппагым дейт, кирпи баласын жумшагым дейт. Карга Так. Карга баласын аппагым дейт экен. Кого любишь, того
Тот всегда красивый. Не знаю. Шундай болса керек. Бұрыншеке, жақсы. Жана екі мақалыбыз қалды. Соңғысын айтайын. Соңғысының біреуін айтайын. Қонағың көзін сүзбөсі, бұқа чебен үзөбі деген, үзбөйт деген мақалыбыз бар. Ошаны бір қотарып көріңізші. Ошаны қотарат екенбізді ғана бізде телефон чалу бар екен. Телефон чалуын қабыл алып тұрып, анан айтып бересіз бе? Ошын тәуілі. Жиынтықтай берейінші. Бәлі. Қалдарды жиынтықтай берелі. Телефон чалу бар екен, бізде телефон чалуын қабыл алсақ, Борончу Байкеге чалу атқан екен. Телегөрушілеріңіз, алло, саламатсыз ба? Алло. Алло. Уғытауыз сізде? Алло. О, ассаламу алейкум. Алло, Борончу, салам алейкум. Алейкум ассалам. Борончу, қандай иттің қарағаны білінбейді. Ошону орысша которду отқа. Суроо беріп атасыз құрматты телегөрүүчү. Орысша которуп берсиң бе? Ошону орысша которуп берсин. Орысша которуп берсин. Чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз телегөрүүчүбүзгө. Телегөрүүчүлөрдөн келе баштады. Кандай иттин караганы билинбейт деген орысша которуш керек экен да. Жаңы жыл келе атпайбы 2018 баягы ит жылы да ошого жараша айтып берип атат окшойт. Жон мага жараша айтып атат ал. Айтыңыз, кандай болот эми? Билбейм мен муну кандай котора албайт экенмин. Кыйын экен да. Мейли, кыйнабайбыз, бизге SMS каттар келип атат. Саламатсызбы, Борончу Байке, жанды үн менен ырдап берип койсоңуз, кайдасың сен табаламбы деген ырыңызды мен дагы баса айта кетейин. Ушул жерден ушул ырыңызды, чыгармаңызды чында мен дагы жакшы көрүп угуп жүрөм. Ар дайым угуп жүрчүмүн. Ушул чыгарманы мен деле сурана кетейинчи, телегөрүүчү эмес. Кайдасың сен? Табаламбы? Сөздөрүн унутуп калгам мен канча жыл көрдүм. Кайсы жыл жаздырдыңыз эле? Кайдасың сен табаламбы? Билесиңби тилекти? Адаштырдың бараламбы? Уйку көрбөй түн өттү. Баракелде. Унутпадым сөздөрүн. Баракелде, браво. Жок, чынында эле ошол угуп аткан үндү мен азыр угуп отурам. Телегөрүүчүлөр деле күбө болду болуш керек. Ошол дал ошол биз угуп жүргөн үн бул жерден деле жанды үн менен аткарып бердиңиз. Жанды үн менен азыр эстеген бир ырымды ырдап беришим мүмкүн да. Ошентпейли анда. Же бираздан кийин ырдайсызбы? Баягы эски ырлардан кой кайтарып жүргөндө кыялданып ырдаган ырлардан деп коелу мындай. Алыстан сени көргөмүн ак жибек ай болчу көйнөгүң аман бир эсен жүрөгөр ай арзумдуң айтарым өлүм өлүм баракелде аман бир эсен жүрөгөр ай арзумдуң айтарым өлүм өлүм. Баракелде, браво. Эң соңу чыгарма. Көп ырдачысы окшойт, бул чыгарманы көп ырдап жүрсөңүз керек. Жок, кийинки чырларда ырдап атам. Себеби дегенде муну биздин агайыбыз раматлык Айтбек Мукамбетов каза болуп калбадыбы? Чачы тармаал болгон. Нарындык Байке сөзү ой булбул деп эме менен да ырдап берет эле го. Ошол Байке ырдап коноктордо Илгер Чубак Сатаев менен концерт коюп жүргөндөрдө конокторго ырдап калат эле ошо киши. Анан ошо көзү түрүгесинде сурап жүрчүмүн, мен ырдасам болобу десем, анан мейли ырдай бер деп коет эле. Ошолор да. Бул чыгарманы демек сиз жөн эле мындай ырдап жүрбөй, жаздырып да алгансыз окшойт. Анда бар, сиздин репертуарыңызда. Ооба, жаздырып алгам. Анан ал киши ырдап жүрөт эле. Мен кийин ошону уруксаат алып, расмий түрдө уруксаат алып ырдап жүрөсүз. Жакшы. Сөзү ону кимники экенин деле билбейм. Мен Айтбек Байкеники деп коем өзү.
Мындай авторлор болуп калса кечирип коесуздар, себеби бул эми муурда кырлардан. бирок расмий түрдө сураган экенсиз, айтып атпайсызбы, азыр түз эфирде айтып берип атасыз. Саламатсызбы Борончу байке, сиз канча жыл сахнадасыз деген суроо келиптир, бирок мен мунун алдында жооп бергенсиз, канчадан бери эле өтө көп болгон экен Борончу байкебиздин сахнада жүргөнүнө. Салам СТВ, Борончу байке Жумгалдын кайсы жеринен болосуз деген дагы суроо келиптир. Жумгалды мен Түгөлсай деген айылдан болом. Ошол Куйручук айылынын жанында. Түгөлсай деген элек, түгөнбөс байлык жер элек. Түгөт туңго большевик түтүнгө салып себелеп деп большевик совхозу болуп, жаңы совхоз болуп келгенде бир байке ырдаган экен. Мына эми баягы бөлүп атат дегендей мааниде кылчу. Түгөт туңго большевик түтүнгө салып себелеп деп. Баракелде. Салам, кутмандуу кеч келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Борончу байке, жаңы жылга карата күлкүңүздү көрө алабызбы, концерт барбы деп дагы абоненттерибиз, көрүүчүлөрүбүз. Азыр менен сиз кечирээк көрүп атат окшойсуз. Менин концертим 50 жылдык концертим Кудай буйрса НТС каналынан 2 бөлүм кетет. 3 саатка жакын программада тартылган. Берки агайларым да кошулуп келип куттукташкан, досторум келип дегендейчи. Анан калганы болсо телепроекти ачып атабыз. Аны болсо ошол 1 январда саат 10-до НТС каналынан көрсөңүз болот. 1 деген башталышы. Биринчи чакырганда Мергенди чакыргам. Баягы келген коноктордун арасынан пунктуальный болуп Мерген эртерээк келди. Мерген менен интервью алып сүйлөшүп атканын айттым. Буйрса ушул программа популярдуу болуп кетсе, сен элдер эмне деп айтат билесиңби? Сен билбейм дейт. Мерген менен биринчи баштагам жакшы көрсөтүү болду. Май көтөн экенсиң деп айтат. Экинчи көрсөтүүнү ошондо көрсөңүздөр болот. Жакшы. Саламатсызбы Борончу байке, сиздин талантыңызды сыйлайм жана сыймыктанам дейт. Сизге суроо дейт. Сиз жумгалдыксыз да. Анан сизди саяк десе сыймыктанасызбы деген суроо келген экен. 663 сандары менен бүткөн абоненттен. Баягы атын атаса куту сүйнөт деп кат кыргызда. Биз бөлүнгөндөй болбойлу. Бирок сен каерденсиң десе, мен жумгалдамын деп айтам да, туурабы? Ошол сарындай эле. Анан урууң ким десе, жалпы саяк деп койсоң, саяктын ичинен көп бөлүнүп кетет. Кыргызда көп го. Бирок албетте сыймыктанасыз да. Анан о да саякмын дейсиң да. Саякты саяк дейт, саяк эмести саяк эмес дейт. Ошондой да. Дагы мындай суроолор келип атат. Салам алейкум Борончу байке, ишиңизге ийгилик, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Бул куттуктоо экен. Анын алдында бир суроо, Тынар экөөң бир аз урушуп кеткен экен деп, имиш жүрөт деп жиберип атыптыр. Жооп берсек жооп бердик, жооп бербесек өзүңүз билиңиз. Мындай 4 жылдан ашыгыраак иштештик. Анан мен 50 жылдык концертим болгондо мен өзүмчө 50 жылдык концертимди кыдырып элге отчет берем дегенде, анан Тынар 15 жылдык андагы концерт коюп жүргөн 15 жылдык болгон экен. Ошо менен ал өзүмчө 15 жылдык концертимди коем деп өзүнчө кеткен. Мен 50 жылдык концертимди кыдырып келдим. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот. Тулпар тушунда дегендей. Тынарга ошондой баягы ар бирибиз учурунда келип неме болгонбуз да, бир учурда дагы мен жаңы чыкканда ой Борончу деп турганда ошонун сыңарындай Тынарга дагы ошондой учур келип, ой элдин баары Тынар деп аткан учур болгон. Учур келгенде анан өзүмчө ар бир адамдын ичинде немеси бар да, мен өзүмчө бир нерсе тартуулагым келет деп ошондой учур келсе керек. Ошол себептен Тынар өзүнчө азыр иш кылып атат. Анан мен өзүмчө, мен азыр ошол өзүмдүн немеме курагыма ылайыкташкандай, менин өзүмдүн теңтуштарымдын көз карашына ылайыкташа турган нерселерди телевизор аркылуу алып чыгайын деп ошол проекттин ачып атам. Жакшы. Борончу байке, бизде дагы телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, түз эфирдесиз. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам, келиңиз. Салам алейкум. Борончу. Кандайсыз, жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Борончу, мен бир суроом бар да. Былтыр Борончу биринчиден келеткан жаңы жылың менен. Рахмат. Алло. Айта бериңиз, угуп атабыз. Анан кийин кечирип коюңуздар. Борончу, былтыр байнаң биринчиден иштеп атабы? Былтыр
былтыр 31-декабрда барып түштү керек иште кымбаттаган. Быйыл канча сомдон болот? Шуну айтып коесуң менен. Жаңы жылга жуунуп кирейин деп. Өз негизи иштеп элатат. Өзгөчө 31 күнү иштейт да. Себеби деген эртеси күнү жаңы жылда тиги баягы жаңы жылга тазаланып алып жаңыча барайлы деген бир психология бар го. Анан эми ал кымбаттап атат дегени баягы доллар көтөрүлүп атпайбы деп коет го биздечи. Эмнеге муну мынтип атасың десең деле доллар көтөрүлүп атат. Ошолордун расходуна ылайыкташат экен да. Демек, ал кымбаттап аткан болсо көмүр кымбаттап кетип аткан болот. Дагы бирдекелер кымбаттанып ошого жараша акчалар кошулуп атса керек. Анан эми ал жерде башка жакактарга салыштырмалуу арзан да. Ошого балким ылайыкташтырып аны неме кылып аткандыр, баасын көтөрүп аткандыр. Бирок ал мага неме карата баягы менин бааниям катары деп неме карабаңыздар. Ал менин айылдаш байкемдин эле баанясы. Аны мен реклама кылып бергем да. Ошойдон элдин баарын менин бааниям деп түшүнүп алышат экен да. Анан жалып кылса деле эме кыласыз. Мен жардам катары бааня ачылды ошол жерде. Келиңиздер деп мен реклама кылып берсем, анан элдин баары борончу бааня ачыптыр деп эле ошентип эле эме кылышат экен. Ошон үчүн ана ага мен баасына жооп бере албайм. Бир гана нерсе ошол кимге бир жерге бааняга барса ошол бааня жагып калат го. Аурасы өзүнүн ошол жерде теңтуштары. Ошонсуңардай баягы эле өзүңүз менен чыгып аткан адамдар келип эле чыгып атышат. Ошондо андан да кичине парлар аябай күчтүү болуп калган дегендейчи. Балдар ошол кызмат кылып турушат. Келиңиз, түшүп кеттиңиз. Эми ал бир кымбаттаса 50 сом кымбаттагандыр, туурабы? Ал кичине кымбаттаса, демек иштеп аткандар дагы ошого жараша кемчиликтерин толуктайт. Жооп бердик окшойт телекөрүүчүбүзгө. Дагы бизде СМСтер бар. Саламатсыздарбы? Алып баруучу сизге ийгиликтейт. Чоң рахмат. Жана Борончу байке, сизге да ийгиликтейт. Жаңы жылыңыз менен де сизге суроом бар. Борончу байке, бизге бир каалоо тилек айтып коесузбу? Суранам деп Сабина Айгүл Бактияр Анара деп 4 ысым жазып берген экен. Жандар дейт. Айтып коюңуз. Мен эми каалоо тилек мындай деп айтайынчы. Жаңы жылда жакшы ийгиликтер болсун деп эметип атпайсызбы? Күндө эле Кудай Таала рызкыңызды кенен кылсын, өмүр ден соолук берсин, окусаңар окуңарга, иштесеңер ишиңерге. Анан кийин тиги азыр эми чоңоюп деле калгансыңар, баягы биз бала кезибизде Аяз Атадан үмүт этпей, Кудайдан үмүт кылалы. Анан кийин биз ушул Аяз Ата алып келеткен, баягы эле бүт сыйкырдын мана ушул Аяз Ата кылат экен деп түшүнүп алганбыз да биздин учурда. Кийин ойлонуп көрсөк, ал Аяз Ата тиги бизде мектепте сабак берген, физкультурадан сабак берген эле ага экен өзүчү. Анан ал көрсө өзү деле багыш кыйналып жашап жүрүптүр да. Бизге бир нерсе бермек үчүн. Анан кийин балдарга өзүңөр подарка сатып алып туруп, анан кийин аны Аяз Атага бер, анан Аяз Ата эштен кирип келип анан балдарга бердирбей эле түсмө-түс эле өзүңөр эле балдарга подарка берип эле мондай элечи. Анан кийин үмүт кылдырып ал Аяз Ата аркылуу адаштырбай эле, ой мына ушул нерсенин баарын Кудайым берип атат деп тилек ниет кылалы. Ысырапкерчиликти азыраак кылалы дагы. Бул эми жаңы жылды мен кандай майрам катары кабыл алам? Кооз майрам катары кабыл алам. Анан элдин баары жаңы жылдагыдай эле тез-тез бир туугандар топтолуп турсун, бири-бирине жакшы каалоо тилектерди айтып турсун, күнүгө жаңы жыл болуп турсун деп эле тилек ниет кылам. Ошон үчүн көп жакшы нерселерди сиздерге каалайм. Бир гана жаңы жылда эле жакшы тилек айтып албай, башка күндөрү дагы күнүгө эле жаңы жыл. Эртеси күнү да чогулуп, бүрсү күнү да чогулуп эле. Борончу байке, соңку суроолордун бирин жетип калайын, сизге узатып, сахнадан жыгылган күнүңүз болду беле дейт. Сахнадан жок, антип деле жыгылып кетип эме болгон эмес, мындай интермед ойноп жыгылып же атайлап жыгылган болгон болот го. Сценарий боюнча. Сценарий боюнча анан антип кокустук бол, Кудай сактасын эми жыгылган эмеспиз. Кудай сактасын. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, бүгүнкү күндө биздин студиябызда өтө позитивдүү инсан, сыйлуу коногубуз болду. Борончу Кудайбергенов байкебиз болду. Борончу байке, кыргыз элине каалоо тилек айтып коюңуз. Эркин микрофон болсун сизге, андан соң анан коштошолу телекөрүүчүлөрүбүз менен. Бир бала өссө,
10 жылда араң бою меникинен араң кичинекей болот экен да 15 жылдачы. 10 жылда. Ошон үчүн балатыны кеспей мондай жасалган оюнчуктар менен жаңы жыл тосолу. Бири-бирибизди сыйлап урматтайлы, кадырыбызды билели. Ушул нерсени каалайм. Анан жеңелерге тамашалап коем го. 12ден эле байкелерибиз кечигип калса эле ошо менен жашоо токтоп калган сыяктуу сезбей эле. Эртеси деле 1-январда деле жашоо бар. Жаңы жылды урушпай талашпай жакшы өткөрүп дегендей. Анан эки подружка сүйлөшүп калат го. Эмеден интернеттен окуп калдым. Сүйлөшсө бирөөсү айтат, менин күйөөмдү карачы, аябай жакшы бактым, мынакей жапжаш көрүнүп турат, чачы да капкара. Сенин күйөөң болсо тиги карып кеттир, чачы да агарыптыр десе, берки подружкасы эмне деп жооп берерин билбей. Бир эркектин чачын агарта албасак, эмне аял болуп жүрөбүз деп атат анан асыңырдай. Жеңелер байкелердин чачын агартпай, байкелер жеңелерибиздин жүрөгүн оорутпай, жакшы тилектерибизди айтып, эң негизгиси чурулдап 12 деп эле бир 12 болуп кетсе эле бир эме болуп кетчи деп болбой, эчтеке болбойт. 12ден кечиктиң анан сен минттиң дебей эле бирде болсо деле ой рас келбедиң мамане сен деп бири сырттан келгениң жакшыны кайтып алып эле. Жаңы жылды жакшы тосолу. Кеңеш айтып кеттиңиз да, жакшы байкелер жыргап эле калса керек азыр экрандардын алдында. Мына деп. Ким болсо да ошол. Анан балдарды ошол бир эле Кудайга ишене турган кылып тарбиялайлы ошол. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Чыгармасы мен бошотосузбу? Тиякта эме болду. Биздин студиябызга келип отуруп бергениңиз үчүн корпоратив башталып кетет. Ал эми жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы айта кетчү нерсе мынакей 4-5 күн калган экен жаңы 2018-жылдын кирип келишине. Келе жаткан жаңы жылыңыздар кут болсун дейли. Жаңы жылды жакшы маана менен тосуп алалы. Ушуну менен кийинки жумада көрүшөт экенбиз туугандар. Кийинки жумада 2018-жыл болуп калат экен. Bir жылдан кийин жолугат экенбиз сиздер менен. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Сиздер менен мен Адил Казыбеков болдум. Чоң рахмат.